Өзгөндө автокырсыктан 7 киши мөрт кетти. 3 февралга оогон түнү саат 3:30 чамасында Ош Мырзаке жолунда Lexus унасы жол боюндагы зым карагайды сүзүп өрттөнүп кеткен. Натыйжада андагы 7 кишинин баары мөрт кеткен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда өрттөнгөн машинени дээрлик 1 сааттан кийин гана өчүрүүгө мүмкүн болгон. Учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө. Кытайдагы коронавирус бет кап ордуна желим бөтөлкө менен коргонушууда. Социалдык тармактардын колдонуучулары коронавирустан коргонуу үчүн башына желим бөтөлкө кийген адамдардын сүрөтү, видеосу менен бөлүшүүдө. Бул тууралуу Daily Star гезити маалымдайт. Сүрөттөр Ванкувер шаарындагы эл аралык аэропорттон тартылган. Видеодон адамдар 5 литрлик желим бөтөлкөнү башына кийип, аба кирүү үчүн анын ооз жагын ачып койгонун көрүүгө болот. Мындай жол менен вирустан коргонуу жана дарыканалардагы бет каптын тартыштыгынан улам болушу ыктымал. Айрым интернет колдонуучулардын айтымында бет каптын баасы Кыргызстанда 10 сомго чыккан. Эскерте кетсек, дары-дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаменти дарыканаларды медициналык бет каптардын баасын көтөрбөөгө чакырышкан.